Сара эже баштапкы төлөм канча болду? 2 миллион 400 миң бердик айтканда. 2 миллион 400 миң бердик. А негизи өзү үй 8 миллион 400 миң, 459 миң болду. Ошо. Алганда эле ушундай обой ремонту менен. Ооба, ушундай ремонттору менен болчу, обойлору менен, люстралары менен. Киргенде коридор, анан бияк гостевой комнатаңыз, Ооба, бияк. Жүрүңүз, гостевой комнатаны көрсөтүңүз биринчи. Достор, караңыздарчы, бул гостевой комнатанын чоңдугу. Бул эми анча-мынча студия да, Москвадачы. Биз азыр үй алып берип жүрөбүз, застройщиктерден азыр. Студиялар ушундай бир квартиранын чоңдугу да. Ооба, чоң. Кыргызстандагыдай эле бул стулду каяктан талап жазатып келдиңиздер же? Жок, муну атайын силерди чакырам деп тиги эмне эле жолдошума жазаттым да. Сусар эжекебиз жолдошун атайын конок чакырганга стул жазаттыр. Эми Кыргызстандагыдай жерге Бул төшөктөрдү Кыргызстандан төшөктөр алынып келип, хоть Россия жараныбы, хоть Кыргызстан жараныбы, бияктан үй алып, өзүңө деп, өзүң үчүн деп жашаса болот экен. Болот негизи эле, бирөөгө кордонбой, бирөөгө зарданбай, зато өзүң үйүң. Муну любой время сатсаң дагы утулбайсың. Москвадан үйүңдү любой время сатып кетсең утулбайсың. Зато Кыргызстандан ушул эле акчага биз алган үйдүн акчасына, например, жакшы квартира келет.